Мына ушундай таттуулар ал эми азыр болсо бизде студиябызда дагы бир таттуу коногубуз бар, кызыктуу коногубуз бар. Коногубуз менен дагы тааныштырабыз. Кадырман көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто өзгөчө талант, төкмө акын, актер, ырчы, дагы бир канча өнөрлөрдү санай албай калган болсок, кабетпеңиздер. Студиябызда кадимки Майра Керимкызы апабыздын тоягы деп койсок болот, улан тойчусу өнөрүн урлаган Жалошол апабыздын домбурасын көтөрүп келген Акжолтой Канатбек уулу студиябызда конокто. Ассалам алейкум. Кумандагыңыз менен. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Ассалам алейкум. Саламатсыз. Кандайсыздар? Жакшылар, арыбаңыздар, урматтуу кыргыз эли, сиздердин барыңыздарга жакшы таңкы маанайыңыздар жалындуу болсун, демдүү болсун деген максатта атайынды тиги Ала тоонун артынан бери көздөй бизди чакыртып алышты. Эми сиздерге бир жакшынакай таң тамаша көрүп, бир жылуу жумшак сонун эртең мененки маанайды тартуулайлы деп келип калдык. Баракелде. Сонун сөздөр болду. Сонун, баракелде. Алып баруучу болуп дагы неме десеңиз болчу да экен. Шалып калыпсыз. Келипчи, жакшы. Ажал мырза. Чаксаңар келейин десең. Кандай жүрөсүз? Кандай жаңылыктар менен жүрөсүз? Мынакей бүгүн өзгөчө кадырман телекөрүүчүлөр, Акжол мырзанын баарыбыз төкмө акын экендигин баарыбызга маалым. Бүгүн биз төктүрбөй эмес, кобурашалы деп, ырдаталы деп, дагы башка өнөрлөрүн ортоктошуп бололу деп чакырып отурабыз. Анда келиңиз. Кандай жаңылыктар болду чыгармаларыңыз, чыгармачылыгыңызда? Баракелде. Ушу акыркы убакта буюрса кийинчерээк, азыр болбосуздур балким, бирок кийинчерээк аябай көп күйөрмандарды, апамдын күйөрмандарын, өзүмдүн күйөрмандарымды эгер бар болсо десең, ошолордун баарына бир жылуу жумшак жакшы элестерди калтырганга бир жакшы ырлар жаңыдан чыгып келаткан учуру азыр. Баягы көптөн бери өзүм кичине чыгармачылык тынчтанууда жүрдүм эле бир аз. Ойлонуп, ой багып, кырга чыгып, элге багып, жерге түшүп, асманды багып, жылдызды санап жүрүп, акыры кичине чабыт жыйнап калган өңдөн акыркы убакта биртике жаңы ырлар пайда болуп атат, жаңы чыгармалар жазылып келатат. Буюрса, эми баарын тең ашырып ташырып сиздердин барыңарга айтып салыш кичине эртерээк болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай хорошего понемножку деп коет орустар. Жакшы нерсени аз-аздан берүү керек деп коет. Аздан болгон жакшы. Анда келиңиз бир музыкалык чыгарма менен колго алабыз. Эргүү менен бир угалы дагы, андан соң улантабыз маегибизди. Кандай кылабыз? Майра апабыздын чыгармаларын жаңыртабызбы? Обязательно да. Ошон үчүн келдим. Сөзсүз түрдө да? Сөзсүз түрдө. Келиңиз анда. Мындан эскерте айта кетчү нерсе, азыр мени үйдө аябай эртең менен ай балам тур эфирин күтүп атат деп атам аябай узат деле өзү кичине бутун кокустатып алыптыр кечеги күнү. Бутуңуз тезирээк сакайып кетсин, атам саламатсызбы, атайын бу эфирден сиздерге ысыгыраак салам айтайын деп болгон күчүмдүн баарын тең таксисттердин баарын сабап атып, шашып атып айтып калайын деп жетишкени келдим. Эми көп узатпай, көп созбой биз бир-эки кайрык салалы. Атакеңиз сакайып кетсин. Атага морубаңыз айып кетиңиз дейбиз. Эми жаз келди. Жаз келди деген түшүнүк негизи адамдын баарын бир сезимге чакырат. Бир жакшы күтүлбөгөн чечимдерге чакырат. Ошол аруак сүйүшкөн жүрөктөр бири-бирин тапсын. Анан бири-бирин жөн эле таап ошо ойдон калып калбай, бири-бирин өмүрүнүн соңуна чейин баксын. Жакшы ниет, жакшы пикир, жакшы ой, жакшы сөз менен деген бир жакшы ой менен сүйүү баяны деген бир чыгарманы ырдап берейин. Сөз обону Керим кызым Майрага таандык, аткаруучу Акжолтой Канатбек уулу дүркүрөгөн кол чабуулар. Баракелде. Бысмылда. Düşüme sen giresin canımdağıday gözlerimden öpkülöp canın kanın ay
ойғоңғым жоқ ұйқымдан ойғоңғым жоқ арман белең ағылған қанымдағың сен ойлосом азырда жаным жалынай жаншыда қыз жалынға қабылғаным қаным қатып баратат қаным қатып тамшы судай бір жұтым зарылғаным алай дүлөй дүйнөмдүн куюндаган ырырдабай жүрөгүм ыйырдаган биздей сүйүп көрбөгөн жүрөксүздөргө улуу сүйүү угуту буйурбаган махабаттын мыйзамын сактаңыздар тили жок деп сезимди какпаңыздар чеги болбос меримдин тизгини да жок ак сүйүүгө айбалда чаппаңыздар чеги болбос меримдин тизгини да жок ак сүйүүгө айбалда чаппаңыздар махабаттын мыйзамын сактаңыздар баракелде бар болуңуз соң музыкалык чыгарма сезимдер ойгонуп баардык телекөрүүчүлөрүбүз бир жырга алды болуш керек. Мынакей кийинки суроо мындай болсун Акжоке. Сиз баягы улуу өнөрдү улантып өнөрүбүз мурасыбызды деп койсок болот, төкмөчүлүк өнөрүн аркалап ушундай бир улуу өнөрдү аркалап келаткан менен катар эле дагы бир кандай десек заманбап модерн деп айтып койсок болобу, талант деп айтсак болот да. Ырдап да коебуз. Андан сырткары битбокс менен алектенип жүрөсүз. Азыр биз ушул бир заманбап өнөрлөрүңүздөн бирди аткарып берсеңизди суранат элек да. Битбокс бу же бир заманбап өзүңүз жактырган бир дүйнөлүк хиттерден бирди аткарып бересизби? Депчи. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге саламат элек. Күтүүсүз бурулуштар, бактылуу кокустуктар ар дайым бар болсун. Ушул биздин алтындай болгон ини карындаштарыбыздын суранычы боюнча. Өзүм деле ашкере ашып ташып толкуп ташып аткан тим эле битбоксер деле эмесмин. Бирок биртике бир нерсени үйрөнгөм. Мен аны баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт го. Анан жигитке 70 өнөр аздык кылганда болгондо бир Патрик Неман деген немис досум бар болчу. Мен бир музыкалык окуу жайга жаңы келип тапшырганга аракет кылып жүргөн кезде ошол бала эле бук пырс тыш пуш тыш деген эле бирдекелердин баарын музыка чыгарып эле басып жүрөт. Анан мен келип сурайм: "Ай, Патрик, кантип жасайсың? Үйрөтчү" депчи. Десем, баары основной биттен башталат дейт. Негизги бит строениясынан башталат дейт. Деген нерседен башталат дейт. Ну окей. Хорошо. Аны кантип чыгарат? Аны деген бул эки эринди катуураак кысып алып туруп, анан ичиңдеги демдин эле күчү менен эриндериңди бир ачканга үлгүрүп калышың керек. Б деген тамганы ошо ысы жок айтыш керек да. Деп. Анан деген звук чыккандан кийин ага хай-хет керек. Деген. Мынаса биз үйрөнмөй болдук. Анын ар жагына да дополнительный бир звук керек. Деген сыяктуу. Анан ошо үчөөнү кошсоң
деген звук чыгат. Бай баракелде. Андан отуруп ичиңен бир звуктарды кошосуң, бир балекет кыласың, иши кылса бирдеке чыгарышың керек. Анан башында баягы мен чыгармачылыкта досторум көп, анан арасында Аско деген досум бар. Бул өтө мыкты жигит, сан өнөрдүн ээси, өтө азамат жигит. Анан ошол экөөбүз мисалы үчүн битбокс өнөрүбүздү салыштырсак, аныкы бир карыш, меники эки эле болушу мүмкүн, же бир эле болуп калышы мүмкүн да, ушундай да. Бирок эми Барпыдын суранычы боюнча кеттик. Эмесе Акжол Канатбеков сунуштайт. Ого, баракелде. Кеттик. Аскон ритми. Дезек. Болгон ушундай сыяктуу бир нерсе. Баракелде. Бул жака келген суроолор дагы сиздин көрөрмандарыңыздан келип атат. Салам абдан жакшы ырдайт экенсиз. Сыр болбосо канчанчы жылкы болосуз деген экен. Үй бүлөлүүсүзбү, сүйүктүүңүздү тапкансызбы деген дагы суроолор келип жатат бул жакта. Толтура суроолор келип атат. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга ушу таң атпай туруп алып, атайын өзүнүн убактысын бөлүп, телевизорду кульчайт этип алып, ошо кульчайт этилген телевизордун ичинен НТВ деген жазууну издеп таап алып, Санариптен атайын бизди көрүп аткан угармандардын баарына жалындуу ысык салам жолдойлу. Сыр деле эмес, 1993 жылкы болуп, 20 майда төрөлгөм. Гороскопум боюнча букачармын, эсличо. Неме? Үй бүлөлүү эмесмин, азырынча бойдокмун, шайыр бала шайдоотмун, анча мынча кыз эмес, министрдин кызына деле пайдотмун дегендей. Ай, баракелде. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы албетте. Ошо учурда жүрөгүм ары жактан шамал согуп, бери жактан шамал согуп, салкындык, свежесть деп коет. Свежестти кыргызча эмне деши эле? Серин, салкын. Серин, салкындыктын баары көкүрөктү аралап жүрүү учурда. Бирок буяка кирип келатканда бир жакшы кызды көрүп калдым. Ошол балким Я деңиз, баракелде. Жакшы. Буйруса. Эң сонун. Мынакей теле көрүүчүлөр сурап аткан экен, дагы жолу эсиңизерге салып өтөлү. Бүгүн бизде конокто айтылуу Майра Керимкызы апабыздын уулу, төкмө акын, актер, ырчы, сценарист, режиссер деп койсок болот, Акжолтой Канатбек уулу бизде конокто. Сиздин биз дагы кадр артында дагы кечкете биз болсо коногубузду ырдатабыз дегенбиз. Азыр сизден дагы сонун чыгарма болсун. Биз барып экөөбүз бийлейбиз, ушул жерден, Жок, бийлебейбиз. Бийлебейбизби? Бийлебейбиз, бир эркинде. Жан дүйнөнү гытыгылай турган. Гитара мала келишим керек болчу экен. Ну, окей. Хорошо. Дагы бир жол суранабыз дейт. Суранып атсаңыз, сиздин эжекеңиз Айзат аттуу айымды куттуктап туган күнү менен, анан биздин алтындай болгон алып баруучулардын суранычын жерге таштап койбой, кичине мындай бир чыгарманы ырдап көрүүгө аракет кылайлык. Кандай чыгарма болду экен? Бул чыгарманын сөз оonu меники, аткаруучу дагы мен. Бул ыр 2016 жылы Ысык көл областына караштуу Тоң районунун Темир Канат айылынын жайлоосунда Кийиз дүйнө фестивалынын боз үйлөрүнүн журтунда бир өзүмдүн жакшы сырдашым, жакшы курдашым, муңдашым бир сонун журналист кыз бар. Аты сыр бойдон калсын. Ошо киши экөөбүз тамашалашып отуруп, анан мен кичине немесине тийип койгон окшойм да, мындай безине сайып алган окшойм да, байкабай. Баягы жадыраган кызымдын өңү кетип, бузулуп, тултуюп, бултуюп, мага бир жаман неметип калды да. Ачуусу келип калды. Чыгармачыл адамдын эң эле биринчи куралы чыгармасы да. 10 мүнөткө жоголдум. Турган жермен 10 мүнөткө акалай-макалай сүф Акжол жок, каяка кетти. Биринчи боз үйгө кетти, эмнеге кетти? Домбурасы менен кинеме блокнотун алганы кетти. Барып 5 мүнөттүн ичинде сөзүн тыпылдап жаза коюп, 5 мүнөттүн ичинде ага 10 сала коюп, анан тигинден келип кечирим сурап аткан жерим. Баракелде. Тарымба деп аталат. Дүркүрөгөн колчоолор. Дүркүрөгөн колчоолор.
кабак бир көлүп, качып чүңкөнүп. 5 мүнөттө калдың түнөрүп, кашың түйүлүп, келбей жүгүрүп, келише албай бир топ жүдөдүк. А болду тарымба, бар жайында, чоң кемчилик койдум кетирип. Кабакты түйбөй, кайгыны үйбөй, карды качым койчу кечирип. Мурдуң мурчуюп, бетиң бултуюп, шайыр күлкүң капыс жоголду. Уксун күлсүн деп, күлүп жүрсүн деп, сагарнадым ушул обонду. Болду тарымба, бар жайында чын, бир казакты алдым кетирип. Бале. Кабакты түйбөй, кайгыны үйбөй, карды качым койчу мени кечирип. Болду тарымба, бар жайында, кемчиликти алдым окшойт кетирип. Кабакты түйбөй, кайгыны үйбөй, кадалуу сүйлөй, карды качым койчу кечирип. 10 мүнөттө жаралган Деген чыгарма. Кечирди анан. Мындай да, анын кечиргени бул калетсиз нерсе болчу да. Анан мындай болду да. Андан кечирим сурап, аябай мен ырды жазып терде обон салганым кантайын. Келип жана экинчи куплеттен мурдуң мурчуюп, бетиң бултуюп деген жерге келгенде деп күлбөйдү бар. Баракелде, жакшы. Ошо кезден тартып жүйгөнү түшүндүм. Вот ошо. Сөзүңүз баары алчы, бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алып коелу, телегөрүүчүбүз. Саламатсызбы? Алло. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы, Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыз менен, келиңиз. Айланып кетейин. Мен Аксайлык эжекең болом. Аты жөнүңүз ким? Мен ушунчалык эмеңем көрүп, сенин талантыңа өзүм таң берип, аябай майрам келинди эстеп ушундай эме болуп отурам. Алтын багам ушинтип бизди уят кылбай, эл алдында жакыраган маанайың ким эле гүлдөй болуп жайнай берсин алтын балам. Болуптур, аман бол. Чоң рахмат эжеке. Сиздин дагы ден соолугуңуз бактылуу Чоң болсун. рахмат. Балдарыңыз таалайлуу болсун. Болгон ийгиликтердин баары тең сиздин үйүңүздөн айланып өтүп кетпей, босогоңузду каккылап, ачпай койсоңор босогоңордун түбүндө жатып алып ачканча күтсүн. Анан ачкандан кийин бакыт, ырыскы, ден соолук, токчулук, молчулук деген байлыктын баары агылып эле кирип келсин. Чоң рахмат сизге. Ырашык беребиз, бар болуңуз эле. Байланышка чыккан үчүн телефон менен байланышка чыккан телегөрүүчүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле дагы да болсо байланыштарды күтүп калабыз демекчи. Ооба, SMS билдирүүңүздөрдү дагы узатсаңыздар болот. 56 санчаларына өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздерди, сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Мына ушундай телегөрүүчүлөр. Бизде конокто Ак жол той Канатбек болуу жана кызуу мейк куруп аткан учурубуз. Сонун музыкалык чыгармалар жаңырып, өзүңүздү дагы мынакей изденүүнүн үстүндө дагы кандай чыгармаларды жаратып атасыз? Мынакей тарымба деп сиздин баягы ырларыңыз байкашыбызча жашап жазылат окшойт, ар бир окуядан, балким бир сезимдерден улам чыгып аткан. 10 мүнөттүн ичинде анан дагы. Бул неме экен да? Эргүү, Ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн бир ар кандай түрдөгү режимдери болот да. Кээде спокойный режим болот. Жай баракат, эч ким эч нерсени көзүнө албай, эч нерсени оюна илбей, акырын бир нерсени баамдап, пландап жүрөт. Анан кичине экстремальный режим болот. Ушундай учурларда. Жок, экстремальный режимде бул деген бир кокустуктун үстүнө түшүп калганда, бир выходты табыш керек болгондо, жол табыш керек болгондо, бул ошол учурда баягы толтура нерсенин баарын камтып отуруп, бирок бир кичинекей ситуациядан, бир кичинекей обстоятельстводан чыкканды билиш керек болот да. Ушундай бир акыбалдан чыкканды билиш керек болот. Анан турбо режим деген бар. Турбо режим деген жана менин режимим, жана 5 мүнөттө ырын чыгарып, 5 мүнөттө оон чыгара калган дагы бир режим бар да. Негизи чыгармачыл адамдын жашоосу аябай баягы Асан Үсөндөй болгон аргыл түстүү, түскө бай, түркүн, сонун окуяларга бай болот да. Анан ошого жараша дагы баягы адамдын табити дагы, ошого жараша баягы адамдын өстүн чыгармалары дагы болот. Меники ошо 3 режимдин бирөөсүнө
туш келмейинче менден бир нерсе чыкпайт да. Баракелде. Шашпай жазылган чыгармалардын арасынан чоң немелер чыгат. Өзүнчө бир дастан болчу же терме болчу нерсе чыгат. Экстремальный ситуацияда немелер чыгат мындай. Экстремальный ситуацияларда бир жакшы кайрыктар чыгат, бир жакшы баягы төгүп келаткан учурда дагы, айтыштагы болуп аткан учурда дагы мындай экстремалдуу ситуациядан чыгыш керек болуп калат. Жанагындай турбо режим кошулганда анан башталат кызыктын баары. Жакшы, бизде дайыр телекөрүүчүбүз байланышка чыккан экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, Кутман менен атыңыз ким, кайсыл жактан байланышка чыктыңыз? Алло, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, Кутман таң. Мен Ак-Султойго кабыл айтайын дедим эле. Мен да өзүм көлдүк болом, Сарай районунда жашайм. Сизге ишиңизге ийгилик, келечегиңиз кең болсун. Болгон жакшылыктын баарын каалайм сизге. Үнүңүзгө береке. Чоң рахмат болсун. Ыраазычылык сизге дагы. Ыраазычылык беребиз байланышка чыкканыңыз үчүн. Бактылуу өмүр сүрүңүз. Сиз да бактылуу. Ушундай көрөрмандарыңыздын урматына дагы бир чыгарма болсун. Мен ошентейин деп аттым эле. Атайын ушу Торайгырдан идинцасын аябай биздин студияга чалган. Алтында болгон эжекелерибизге, агаларыбызга, апаларыбызга, аталарыбызга, инилерибизге, байкелерибизге, эжелерибизге, жеңелерибизге, карындаштарыбызга, тайжелерибизге, вплоть до Казакстана баарына тең ыраазычылык билдирип, бир жакшы чыгарманы аткарып берейин. Баракелде. Эмесе, так, мага жар керек деген чыгарманы оригинал оонда аткарып берейин. Баракелде. Мага действительно жар керек. Сөз оonu Майрагер Муздыкы, аткаруучу Акчолтой Канатбек уулу. Ырдын аты мага жар керек, дүркүрөгөн кол чабуулар. Мага жар керек. Жейди. Үзүктү жалгай турган, жогумду камдай турган. Тагдырым татал болсо, тар жолдо тайбай турган. Мага жар керек. Çalınbay tuzaklardan, şarbazın tüz atkargan. Alыс bol deb aytmakmın, uzun til uşaklardan. Maga jar gerek. Жалындай жана турган, алдымдан таң атырган. Айымдар арасынан өзгөчө жаратылган. Мага жар керек. Төк алган жалын маған, көп айтсам тарынбаған. Жағымсыз адаттардың артынан салынбаған. Мага жар керек. Берилип сүйүп турган, күн болуп тийип турган. Тамаша айтсам дагы тарынбай бийик турган. Мага жар керек. Ырак жүрүп кара жерден, ырыскут ала келген. Ынтымак өмүр сүрүп, өзүмө окшош ыймандуу бала берген. Мага жар керек деп көңүл олуктурам, купулум
толуп турам, азыр бир көксөгөндү, ой Алла буйрса алдыда жолуктурам деп көңүл олуктурдум, купулум толуп турмун, кыялда көксөгөндү келет кыргыздан жолуктургун Ай, баракелде. деген чыгарма. Өзүңүз айткандай, балким New TV-ден жолуктурдуңуз, Балким. Ким билет? Сонун өнөрүңүз өсө берсин агатай деп сонун калуу тилектер, суроолор келип атат. Чоң рахмат. Сиздердин урматыңыздарга New TV-nin ширин чайынан бир жутуп берейин. Кабыл болсун. Ыраазычылык билебиз, бар болуңуз. Ыраазычылык, Мынакей чоң убактыбыз рахмат, тарып, ийгилик. маегибиз дагы соңуна келип калган экен. Ушул маегибиздин соңунда дагы бир ырды кыскача суранып өтсөк. Дагы бир ырды. Эң аз 2 куплет болсо дагы Эң аз 2 куплет. Тамам. Эмне кыласыз? Эң аз 2 куплет. кыскача кайрып берсеңиз, андан соң маегибизди жыйынтыктасак. Баракелде. Үмүттүү көзү менен теле карап, күндөр аркасынан чиркин деле барат. Акылдуу адам чиркин чын менен, азыгын өзү элеп алат. Айткан сөздүн акылман жеңил көрбөй, акылынын түбүнө кенен алат. Буйрса маған айткан жана жакшы каалоолоруң, буйрса силерге да келе калат. Жадыраган жаз күнүндө күн чыкпады, кышча кетем кетпейм деп бир үн чыкпады. Асманда эшке чыксаң күнүң бүркөп, көрүнбөйт көгүлтүр бир жылчыктагы. Карачың ушул жылда чыны менен кыштын чиркин кеткиси жок тың чыкканы. Бирок ушул күндөн ак жолдун саламында Кудай жылуулукту жөнөтсө экен кымтып дагыңа. Баракелде, баракелде. Бар болуңуз дейли. Алтындай алып чиркин баруучулар, деңиз. эл үчүн дайра болуп агуучулар, Баракелде. силер сиңер таң маанай элге арнап, жакшың ой тилек менен багуучулар. деңиз. Силер чиркин теледен көргөндөргө жүрөгү күтүп жүргөн дарысыңар. Ошол силерге да ден соолук бакыт каалап, келиш чиркин ак жол тойдун багы чыгара. Ай, баракелде. Баракелде. Бар болуңуз дейли. Чыгармачылык ийгиликтер, эргүүлөр каалайбыз. Бар болуңуз, сагынтпай дагы да келип туруңузду өтүнөбүз, дагы ыраазычылык билдиребиз. Кучактап эле койгум келип атат. Бирок эфирде койбойбуз. Эфир бүткөндөн кийин кучакташабыз. Жакшы, жакшы. Агайын эл журтка дагы чоң ыраазычылык, көрүшкөнчө биз кош дебейбиз, биз көрүшкөнчө дейбиз, кучакташып өбүшкөнчө дейбиз, телефондон чалышып байланышканча дейбиз да, алаканды кандай деп кайра кысканча дейбиз. А биздин алтындай болгон инилерибиз, карындаштарыбыз, ашып эле, ташып эле
болгон позитивди элдин баарына чачып эле, болгон жаман нерсенин баарын элдин көзүнө көргөзбөй, бетиңиздерге чыгарбай катып эле, анан өмүр бою чоң кубанычка батып эле жашап жүрө бериңиз. Ай, баракеле, Ыраазычылык. рахмет. Бар болуңуз эле кадырман телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто акын, төкмө акын, актер, ырчы деги көп кырдуу талант Акжол Тагынатбеков болду. Биз болсо 2 саат аралыгы дагы өтүп кеткен экен. Коштошобуз. Кийинки эфирлерден амандашканча эсен туруңуздар, көңүлүңүздөр көңүлдүү улансын. Ооба, күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болуңуздар, аман болуңуздар.